Ortunda adam. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nokta. Bol, bol. Adam. Da. 1, 2, 3. Ortunda. Эржигит эл четинде, азамат жоо бетинде дегендей мекенди коргоо ар бир адамдын ыйык милдети эмеспи. Биз бүгүн Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 714 аскер бөлүгүнө келдик. Бул жакта башка улуттун өкүлдөрү дагы келип кызмат өтөшөт экен. Алдыда кененирээк тааныштыралы. 1, 2, 3. Ички аскерлерде 2 жылдан бери кызмат өтөп келген Орус улутундагы Тимур мырзанын жанында отурабыз. Азыр кененирээк тааныштырабыз. Кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшы. Рахмат, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Сизге алгач эле суроом болсун. Үй бүлөңүз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Менин атым Тимур. Менде үй бүлө бир карындашым бар. Ал аты Карина экен. Ал азыр Россияда окуп жүрөт. Анын келинчек бар. Жакында үйлөнүп. Жакында үйлөнөсүзбү? 1 жыл болот жакында. Кудай буйрса. Беловодск айылында жашадым. 2015 средний специальное образование бүтүрдүм. Кыргыз-российский. Анан Тимур мырза келинчегим деп калбадыңызбы? Ушу келинчегиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Келинчек Кайсы улутта? Алина, Орус улутта. Аты Алина дейт. Алина деген анан өзүн кыргызчада ырдайт. Кыргызчада ырдайт, кыргызчада сүйлөйт. Кыргызча түшүнөт. Ал биздин кыргыз эстрадасы жылдыз болот экен. Ал кинодо тартат, актриса, певица. Мындай чыгармачыл үй бүлө экен да, э? Сиз анын чыгармачылыгын колдойсуз. Патриотический болуш керек да. Если Кыргызстан жашаса, анда Кыргызстан тил билиш керек, традиция соблюдать керек. Каякта жашап атасың, ушул традиция менен тилин билиш керек. Эң биринчи тилин билиш керек. Тилин билбесе, ана кыйын болот. Базарда барса, базарда сразу орусча сөп кылса, не то болот. Түшүнбөйт көп эле кишичи. Кыргызча сурап калсачы, сразу еще в шоке эле болот. Мындай суктанышат да, сразу азаматсыңар дейт. Өткөндө таксида барып, кыргызча сүйлөдүк. Таксист вообще в шоке болду. Таксист менен кыргызча сүйлөдүк, анан келинчек жооп берет. Таксист вообще в шоке болду. Демек, сиздер мындай патриот үй бүлөлөрдөн патриотический. Мен мисалы ушундай оюм бар, что патриотический болуш керек. Эң биринчи патриотический болуш керек. Анан ушу кыргыз тилинде суктанат деп калбадыңызбы? Анан канча жыл болуп калды ошондо мындай мамлекеттик тилде сүйлөгөнүңүзгө? Мен мамлекеттик тилде мына акыркы 2 жыл уже эркин ушундай эркин сүйлөйм. А так 2015 армия барганда сүйлөп башталдым. Бирок анан 2016-жылы кайра Казакстанга кетип калдым. 4 жыл окудум аскери институтта. Анан кайра кичи унутуп койдум кыргызча. Бирок үйдө баягы кыргызча эле сүйлөшөсүздөрбү? Кандай? Иногда шутка тамашалап айта берем. Кыргызча там келинчеги подкалывать этип. Кийин баягы балдарыңыздарды дагы ушу кыргыз тилинде эле öğreniş керек сразу. С детства баштайбыз го. Мисалы азыр экөө сүйлөшөбүз, үйдөлөр түшүнбөйт го. Же бир секретин айтыш керек, кыргызча айтасың. Экөө жыргап отурабыз. Эч ким не дейт? Анан бул жакта 2 жылдан бери кызмат өтөйм дедиңизби? Анан бул жакта өзгөчөлүктөрү ушул айта кетсеңиз, мындай кызмат өтөп жаткандагы учурларыңызды эстеп, кызыктуу учурлардан. Биз азыр бизде баары жакшы болуп атат. Биз кызмат кылып атабыз. Разносторонний задачалар көп. Биз любой служба кызматка даярбыз го. Любой специфика боюнча бизге является специальное назначение, разносторонний, также при выполнении охраны общественного порядка. Шаар милиция кызматкерлери менен кызмат аткарабыз. Бул жакта мындай жакын достордон таптыңызбы?
Жакын дос бар. Атын Нуртемир бар. Нуртемир. Биз чогуу иштейбиз. Грамотный офицер. Анан Толтура бар. Эми ал келдиби азыр? Сиз Ал жөнүндө келди. айтып береткен анда сиздин кандай Билбейм, кандай айтатын, бирок мен ушул киши жакшы көрөм. бул жактан Достойный киши. Защитник своего отечества. жакшы. Айтып калдыңыз, баягы спорт менен машыгам, азыркы учурда машыгып келем деп анан ушул Спорт менен мен кайсыл түрү менен машыгасыз? спорт менен мен кармаш уруш боюнча көп бери чыккан. Еще Казахстан бери баштадым. Анан кикбокста баштадым. Кикбокста чыктым. Основной мен кикбокс эле. Базовый менде бир тренинг Казахстанда болгон. Рымжанов медалдарды сонго ошолор боюнча биз сырттан көрүп да калбадык, аябай көп медалыңыз бар экен чынында, жетишкендиктериңиз. Казахстанда достижение болду, бул кубок Республика Казахстан по кикбоксингу экинчи орун алдым. Анан международный турнир бизде кармаш уруш боюнча экинчи орун алдым. Международный турнирдин. Анан кайра международный турнирде Жемчужина Кыргызстанда кармаш уруш боюнча биринчи орун алдым. Чемпионат Кыргызской республики да биринчи алдым. Анан кикбокс боюнча чемпионат Кыргызской республики экинчи орун алдым. Анан азыр все совершенствование свои ранее полученные навыки барго. Ушул стремление кылыш керек. Анан азыркы жаштарга жаңы кызмат өтөп келип атышпайбы бул жакка? Ошол аскерлерге кандай кеңеш бересиз? Коркпош керек. Эң биринчи азыр биздин жаш балдар армияны качып кетет. Сразу армия барбайм, дедовщина бар, тибу бар. Еще армия барган жок, уже коркойт го. Мен сразу эле айта берем балдарга, жаш балдар, бир көчө балдар жүрөт. Коркпоо барыла. Ушул дедовщина жок, эчтеке жок, бар жакшы. Мамлекеттик бизге обеспечивать этет, бүт бар. Кийимдер берет, тамак, Кудай шүкүр, жакшы экен. Бизде 9 питание 9 нормалуу турат балдар. Колбаса жейт, сыр жейт, сгущенка, сок жейт. Ой, үйдөлөр каждый үйдө ушундай жок экен тамактычы. Еще күнгө берет, 3 малтыки берет экен. Бул мамлекет жакшы карайт экен жокерлергечи. Демек баягы коркпостон, баарын чакырып кетесиз. Коркпош керек, барыш керек. Бул биздин долгта. Кызмат үчүн, если не мы, то кто? Кызмат кылыш керек. Пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Бизде ушундай сөздөр бар. Генералдык погондор максат кылбаган жокер мыкты жокер эмес деген бар. Мен азыр стремление кылам, генералдын погон болом. Биздин желек бийик көтөрүш керек. Көтөрөм, Кудай буйрса көтөрөм. Ушул сиздин да максатыңыз генерал болом, генерал болом. Эң биринчи максат ушул экен. Кыргыздын туусун көтөрүп, желегин желек. Кыргыздын туусун көтөрүп, кыргыздын желек көтөрүп, максат ушул азыр. Анда биз азыр дароо эле сиздин спорт залга барып, машыкканыңызды көрөлү. Рахмат. Тимур мырза менен сүйлөшүп жатканда, ушул спорт жаатына кызыгам, спорт багытында көптөгөн ийгиликтерди багындырдым деп айтып калды эле да, өзүңүздөр көргөндөй, арт жакта машыгып жаткан учуру, анын биз жакын ошо аскерде чогуу кызмат өтөгөн досу менен дагы сүйлөшүп көрөлү. 714 аскер бөлүмүндө дене тарбия жана спорт боюнча офицеримин. Капитан Темиралиев Акылбек. Тимур мырзанын досу болосузбу, чогуу кызмат өтөгөнсүздөр? Чогуу кызмат өтүп атабыз. Азыркы учурда уже 2 жыл болду. 2 жыл мурун жаңы окуу жайды бүтүп, Казакстан окуу жайын бүтүп келген Тимур. Андан соң дене тарбиясын текшерип өзүбүзгө кабыл алганбыз. Келгендеги баягы кандай кызык окуялар болгон, сиздерге бат эле аралашып кетти? Бизде андай жок дейм, армияда башка улут деп таңдабайбыз. Анткени кыргыз армиясында ар кайсы улуттан келет, өзүбүз тарбиялайбыз аны. Өзүнүн тарбиясы жакшы, балдарга бат аралашып, спорт жагынан тармактарынан өзүнүн көптөгөн көрсөтүштөрүн көрсөттү. Азыркы учурда атайын багытта
ишер отрядында кызмат кылып, өзүнүн бийик деңгээлде көрсөтүп атат. Көрсөткүчтөрү жакшы да. Чогуу окуганбыз бир мектепте. Жер тоголок экен, ооба, жакын досум болот. Жер тоголок да. Келип көздөшүп кайра армиядан жолугуп калды. Чогуу кызмат. Азыр аскер бөлүктө чогуу кызмат кылып атабыз. Ошо көп жерден сурайт, кандай кызмат кылыш керек, кандай жардамдарды беребиз, үйрөтүп бири-бирибизге билип билбеген нерселерди чогуу тартып. Мүнөзүнө кененирээк токтолуп кетсеңиз кандай? Мүнөзү өзү токтоо, бою uzun, ар дайым спорт менен жүрө турган бала, үй бүлөлүү, үй бүлөсү келинчеги да аябай көптөгөн колдоолор көрсөтөт бул кызмат учурунда. Ошол деген нерселер. Ички аскерлерде кызмат өтөп келген Балкарка улутундагы Татьяна айымдын жанына келдим. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сизге алгачкы эле суроом. Ушул ички аскерлерде канча жылдан бери кызмат өтөп келесиз? 2019-дан баштап именно ички аскерлерде иштеп атам. Ошондо 2 жыл, 3 жыл болуп кеткен да. Анан өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен Бачиева Татьяна Ахматовна 1993 жылы төрөлгөм. Каракол шаарында. Биз үй бүлөбүз менен аскер кызматкерибиз. Менин күйөөм, мен азыр улуу кызым деле аскер кызматкери болду. Ошо. Канча балаңыз бар? 3 кызым бар. Улуу кызым военный болду. Как по нашим стопам дегенде, тоже военнослужащая болду. Ошо. Биз үй бүлөбүздө кыргызча тилди аябай көп колдонобуз. Мы как патриот. Патриот үй бүлөдө экенсиздер да? Да, немного. Мени ата-энем болгар. Историческая родина Кавказ. Когда-то давно бияка келип калышкан. Там во времена Советского Союза. Ошонун бери чоң атам, чоң энемдер баары биякта жашайт. Көлдөн болобуз, барыбыз. И как бы башка жакка кеткенге жок да, мындай пландар да жок. Ошо. Кыргызчаны мындай жадан бери байкадым да, жакшы сүйлөйт экенсиң. Канча жыл болду? Мен кичинекей кезимден эле айылда Каракол шаарында жашагам, анан Кайкин мектебинде окугам. Анан көбүнчө кыргызча сүйлөчүбүз да. И вот кичинекей кезимден эле кыргызча тилди аябай көп колдоном. Анан бир жакка барып кыргызча сүйлөсөм, баары таң калат да. Да. Типа орус, типа кыргызча сүйлөйт экен депчи. Ну, мне, конечно, приятно. Я стараюсь побольше говорить на кыргызском. Байгы үй ошо балдарыңызды дагы кыргызча тарбиялайсыздар үйдөн, кыргыз тилин үйрөтүп. Ну, наверное, 80%, 80% биз үйдө деле кыргызча сүйлөшөбүз. Жолдошуңуз кайсы? Болгар. Күйөөм деле болгар, жолдошум деле болгар. Кыргызча билеби жолдошуңуз? Сүйлөйт экенсиздер да. Анан үйдөгүлөр айтат, силер вообще эле кыргызча өтүп калдыңар, типа өзүбүздүн тилибизде сүйлөгүлө депчи. Биз өзүбүздүн тилде деле сүйлөйбүз, орусча деле сүйлөйбүз, кыргызча деле сүйлөйбүз. Но я думаю, нам на кыргызском как бы больше, да, легче, да, кыргызча. Патриот үй бүлө экенсиздер анда сиздер. Да. Анан бул жакта канча 3 жылдан бери кызмат өтөп калдым деп атпайсызбы? Анан кандай кызык окуялар болгон ушул ички аскерлерде? Негизи аскер кызматкер болгондон кийин военная служба деген аябай интересный болот да. Башынан эле тревогасынан баштап эле күнүмдүк иштер менен эле интересно, личный состав менен. Кызыктуу окуяларды айтып бере аласызбы? Мисалы бул жакта жаңы келгенде кандай кызыктуу, албетте кыйынчылыктар да болот. Конечно, биринчи мен армияга келгенде не было как бы понаслышке билгенден кийин анан бияка келип иштегенен ал башка да. Как бы книжку по картинке судить легко, а когда сама в этой профессии как бы немного тяжеловато было. Эртең менен эрте туруш керек. Тартип. Например, анан как бы первое время я думала, зачем? Келдим да, чуть-чуть тяжеловато было. Потом көнүп калдым. Азыр
Мен аскерлик кызматтан башка өзүмдү башка жерде вообще не представляю. Башынан эле кичинекей кезимден эле ошо военный болгум келип турган. Эгер военный болбосоңуз ким болмок элеңиз? Башка Блин, даже, наверное, не знаю. элестете албайсыз. Демек бул кесимди Аябай жакшы көрөм. Мага жагат полигонго барып, автомат менен аткан ар кандай мероприятиялар болот. Ошонун баарына катышабыз. Интересно, да? Башка гражданскийлерге караганда биздин жумушубуз мындай такты, конкретно баары белинген, айтылган. Биз ошону эле аткарып эле жүрөбүз да. Анан азыркы мисалы жаш кыздар, жаш балдар баягы мен да кызмат өтөп келем деп суктанып жүрүшөт да. Мен мисалы үчүн кандай кеңеш бересиз? Тааныштарыма, туугандарыма баарына айтам да. Военный болгон жакшы. Аскер кесип бул негизи жакшы да. Мисалы үчүн биз военный болуп, биз эртеңки күнүбүз защищенный дегендей да. Билебиз да, что Кудай буйрса жаман жакшы иштейбиз, ата мекенибизге кызмат кылабыз да. Что твои права как бы защищены дегендей да. Мисалы үчүн гражданскада жүргөндө делечи, то жумуштан кетирип ийет, ар кандай немелер болот да, нюанстар. А именно ошол аскер кызматкер болгондон кийин сен праваң защищенный да. Эртеңки күнүңдү көчөдө калбайсың да. Мисалы үчүн биздин аябай жакшы юристтер бар, аябай жакшы воспитательный мероприятиялар өтөт. Как бы человек защищен со всех сторон. И я советую и друзьям, и знакомым, что армия это хорошо. Демек сиз аябай кесибиңизди сүйгөн патриот айымдардан экенсиз да. Ну, можно так сказать. Анан ушу үй бүлөдө балдарым дагы, улуу балам дагы ушул тармакта кеткиси келет деп калбаңызбы? Улуу кызым тоже военнослужащий, ал медицинский колледжди бүткөн. Азыр военнослужащий болуп иштеп атат. Только этот Министерство обороны да. А кийинки балдарыңызчы? Экинчи кызым милиционер болом деп атат. Ал дагыбы? Да. Менин күйөөм, менин кыздарым, мы как бы патриоты. Мы любим свою страну дегенде. Ата мекен үчүн ант бергенде айтылган да. Керек болсо даже жашоомду не пожалею дегенде. Мы как бы семья у нас вся военная. Эртең менен этот выходной демалыш күндөрү эле менин күйөөм айтат, давайте сегодня ПХД кылабыз. Типа субботник, тияк деп. А мен күлөм, койчу, жумуштан надоело ошо военная служба, сен бияктан эле неметпечи десем, ал күлөт. Үй бүлөдө дагы ошондой баягы тамашалап, да, анан кыздарым деле айтат, типа силер жумуштан иштегилечи, бияктан типа короче не это. Эркин эле бололу деп. Да. Мен күйөөм офицер. Мен прапорщик болгондон кийин типа как бы подчиняюсь деп коюңуз. Понимаю. Жумушта ар кандай болот. Кээде жумалап үйгө келбейт. Анан кичинекей кыздарым деле көлүп калды. А папа чё, тревога там тигил бул дейт. Да, десем, мы уже знаем, да, что. И кичинекей кызым деле айтат, мам, мен что-то военный болот окшойм. Ошондой. Жакшы. Сиз дагы башка кандай эме өнөрлөрүңүз бар? Эмнеге мындай жөндөмдүүсүз? Тамак жасаган жакшы көрөм. Жакшы жасайсыз тамакты? Да. Так как мама тыл семьи дегендей. Суббота, воскресенье күнү аракет кылам. Үй бүлөмдү вкусный тамак жасап, ну, чтобы как бы баловать будние дни не получается, потому что эртең менен тургандан баштап целый день на работе. Только выходной күндөр эле үй бүлөмө көңүл буралам да. Демек тамакты жакшы жасайсыз да, үй кожойкеси катары. Да. Ошо общий суббота, воскресенье күнү барыбыз чогулуп тамак жасаганга аракет кылабыз, дружной семьей дегендей. Потому что мы только в выходные с семьей вместе проводим время дегендей. Ошо бир тамакты ойлоп чыгабыз, эмне жейбиз деп. Анан ошону барыбыз дружно жасаганга аракет кылабыз. Кыргыз тамактарын деле жакшы көрөбүз. Беш бармак жасайбыз да. Ошо өзүбүздүн национальный блюдолорду деле жасайбыз. Как бы чтобы наши традиции унутулуп калбасын деп. Өзүбүздүн салттарды деле соблюдаем. Кыргыз майрамдарды деле празднуем постоянно. Алдыда кандай максат, пландарыңыз бар? Мен аябай жумушумду жакшы көрөм. Ошо ички аскерлерде иштегениме сыймыктанам. Анан
ички аскерлердин аброюн көтөргөнгө аракет кылам, чтобы наше руководство биздин чоңдор, чтобы как бы уят болбосун да. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде кызмат өтөп жаткан аскерлер менен таанышып чыктык. Ички аскерлерде 98% кыргыздар кызмат өтөсө, өкүнүчтүүсү 2 гана пайызы башка улуттун өкүлдөрү. Алар мекенге кызмат кылуу ыйык милдет экенин туюп, кыргыз тилинде сүйлөп кызмат өтөп жаткан учуру. Сезим Илимбек кызы, Яхедин Боташев, 7 канал, Бишкек.